бизде ошол республикалык бюджети, шаардын бюджети, айыл өкмөттүн бюджети көбүнчө ошол негизги ишкерлерден турат деп атабыз. Мен мисал катары айтып берип атам. Ош шаарынын 2021 жылдагы бюджеттин аткарылышы 86% салык төлөөчүлөрдөн салыктан чогулган акчадан туруп атат. Бишкек шаарындагы примерно ошол цифранын тегерегинде болот. Эми салыкта дагы мен мисалы мамлекет жагын айтып берип атам да, ишкерлер жагында дагы ошол мыйзам бизде ушундай тартиптер, салыктын түрлөрү ушундай сөзсүз салыктан качканга мажбур кылган абалда жашайбыз да. Баары билет. Мисалы бизде жанакы НДСти толук эч ким төлөбөйт, анткени төлөсө кылып аткан иштен эч кандай пайда эмес, минуска кетиши баары билет. Албетте эки бухгалтериясы турат, формалдуу бухгалтериясы, анан мындай чыныгы бухгалтериясы дегендей да. Ошондуктан эми ушунтип биз мамлекетте да алдап атабыз да, анткени мыйзамдар, эрежелер ошо алданганга мажбур кылат. Ошондуктан менин жеке оюм, жеке сунушум, мына салык инспекциянын башчылары, Кыргыз Республикасынын өкмөтү ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Тиновый экономика примерно бир 40% тегерегинде түсөт деп эксперттер айтышат. Бул эми болжолдуу айтылган сөз. Көмүскөдө экономиканы ачыкташ үчүн бирден бир жолу ишкерлер салыгын ачык төлөш үчүн аларды салыгы мындайча айтканда төлөгөндө дагы өзүнө пайдалуу болуш керек да. Мисалы бизде бир 15-тен 20-га чейин налогтун түрлөрү болсо, ошонун негизги эле мындай бир атайын мындай өзгөчө бир характеристикага ээ болгон налогторду эле калтырып туруп, көпчүлүк ондон ашык салыктын түрүнү биз бир налогко бириктирип туруп, ошонун ачык айкын, мисалы 2% деп айтабызбы, же 3%, же 4%, балким 5% ушундай төлөш керек деп ачык айкындуулук боло турган болсо, жанакы бүт ишкерлер тарабынан дагы жаап-жакшылап аткан налог системасын дагы ачыкка чыкмак да. Ошол налогту бүгүн ачыкка чыгаруу боюнча негизги реформа деп коебуз, жанагы өзгөрүү ошол жака багытталыш керек. Кээ биркилер чынында эле тапкан акчасы, допустим, 1 миллион сом болуп атса, 5 миң сом налог төлөп атат. Бирок мыйзамдуу жагына карап келсеңиз, алар мыйзамдуу, кагаз жагынан бүт баары мыйзамдуу, бирок ушундай недобросовестный плательщиктер дагы көп. Ушул системага, ушундай несеге алып барып койгон бул мамлекеттик биздеги эрежелер жана системалар. Ошол системалардын баарын кайра-кайрап чыгып, көп закондорду түп тамыры менен алмаштырып, алардын баарын токтотуш керек деп ойлойм да. Кыскасын айтканда, салык системасы абдан чоң мындай реформага муктаж болуп турган убагы да. Эгерде мисалы кыргыз жарандары өзүнүн экономикасына мисалы бир айталык 500 миң доллардан өйдө инвестиция салса, аларды да бөлүп коюш керек да. Мисалы сен 3 жылга чейин мынча налогтун түрүнөн бошсуң. Андай чоң инвестиция салынган тармак жок дегенде 3 жылдан 5 жылга чейин барып өзүнүн жолуна түшкөнгө чейин убакыт кетет. Ошол маалда салыктан бошотулуп туруш керек да. Ал баягындай негизги эле төлөмдөр төлөп турбаса, негизги салыктардан баарынан бошотулуш керек деген. Ушундай бир конкреттүү чаралар керек болсо, ошол президентибизден дагы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринен дагы ушундай сунуштар чыгыш керек жана ушундай сунуштар бекитиш керек жогорку кеңеш аркылуу. Бул менин жеке оюм.